Урматтуу угармандар, сиздер менен дүйнөдөгү болуп жаткан кырдаалды талкуулоо үчүн өз пикиримди билдирейин деп чечтим. Азыр дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй геополитикалык өзгөрүүлөр болуп жатат. Бардык жерлерде согуш отту тутанып атат. Мен өткөндө ушу Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан согуш боюнча өз пикиримди билдиргем. Россиянын президенти Путинге, Украинанын президенти Зеленскийге чыгып, өзүмдүн кайрылуу менен чыгып, сунуштарымды берип, өзүмдүн граждандык позициямды билдирип чыккан элем. Азыр болсо Израиль менен Палестинанын ортосунда айырылышкан катуу согуш жүрүп атат. Канчалаган кыргын болуп атат. Мына ошол боюнча өзүмдүн укук коргоочулук, патриоттук дүйнөнүн жараны катары өзүмдүн позициямды билдирүүнү чечтим. 1947 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кичине тарыхына токтололу. 47 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан чечим кабыл алган. Анда ошо еврей жана араб мамлекетин түзүү боюнча чечим кабыл алган. Бул атайын Совет Безопасностьтун чечими болгон Бириккен Улуттар Уюмунун. Мына ошол чечимдин негизинде 1948 жылы май айында ушу Израиль мамлекети, еврей мамлекеттери, Израиль мамлекети түзүлүп, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болгон. Араб мамлекети, ошо Палестина мамлекети да түзүлүп, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болуу ушу керек эле. Бирок тилекке каршы түрдүү объективдүү жана субъективдүү себептердин аркасы менен эң биринчи буга Бириккен Улуттар Уюмунун алдында туруктуу кеңештин, Совет Безопасностьтун туруктуу мүчөлөрү Америка жана Англия каршы болуп келген, Франция дагы каршы болуп келген башынан бери. Бул биринчи себептердин бири. Экинчиден, ошол Палестинанын айланасында турган Египет, Иордания, Ливан жана башка мамлекеттер дагы Палестинаны көрө албай, анын мамлекеттүү болушуна ичи тарып, алар дагы өзлөрүнүн бир ички каршылыктарын көрсөтүп беришкен. Эгерде ошол мамлекеттер, араб мамлекеттери бир тууган ошол Палестина мамлекетин түзүү боюнча күрдөлдүү аракеттерин көрүп, ошондо бардык өзлөрүнүн ички амбициясынан бийик болуп мамлекетти түзүп койгондо, Палестина мамлекетин түзүп койгондо, мына азыркыдай трагедия, азыркыдай мындай дүйнөнүн титирткен окуялар болбойт эле. Газ тилкесинен чыккан Хамас уюму, согуштук Хамас уюму 7 октябрда 1400 адамды өлтүрдү. Израилдин жарандарын, Американын, дүйнөнүн 14 мамлекетинин жарандарын өлтүрдү, террористтик акция кылды. Андан тышкары 200дөн ашуун адамды барымтага алды. Мен ойлойм, муну эч кандай биз колдой албайбыз, укук коргоочу катары мен колдой албайм. Бардыгыбыз террорго, ошондой бир баскынчылыкка, кол салууга, шантажга, адамдардын өмүрүн алууга, адамдарды жаракат кылууга, коркутууга, мына ушуга дүйнө эле каршы чыгыш керек. Ошон үчүн Хамастын аракетин эч качан колдой албайбыз. Андан тышкары мына андан бери ошо 7 октябрдан бери 27 күн өтүп атат. Бир айга чукул болуп калды. Мына ушунун ичинде ошол Хамас кандай террордук аракеттер жасаса, азыр Израиль мамлекетинин Беньямин Нетаньяху башында турган саясий күчү, алардын боевой крылосу, куралдуу күчтөрү мына азыр ошондон бери Палестинанын жерин, газ секторун бомбалап 9061 киши каза болду. Ошонун ичинде 5000ден ашуун адамы аялдар жана жаш балдар. Эч бир гүлачыл элек балдар, аялдар, карылар каза болушту. Бүт дүйнө эле муну карап турат. Мындан тышкары Израиль мамлекетинин башкы командачылыгы, куралдуу күчтөрү ошо газ секторунда жайгашкан ооруканага кол салып, канча жүздөгөн адамдар каза болду. Андан тышкары мына өзүңөр жакында эле ошол газ секторун азыр бомбалоонун аркасында, кол салуунун же болбосо жердин үстүндөгү өзлөрүнүн баягы террордук аракетин ишке ашуунун аркасында мына качкындардын лагерине кол салып, андан дагы бир 2000-3000ден ашуун адам каза болду. Ошентип бардыгы 10 000ге чукул адам каза болуп атат. Жалпы жонунан алганда 10 000ден ашуун адам, эки мамлекеттен айтканда, кошкондо 10 000ден ашуун адам мына ушул бир айдын ичинде каза болуп атат. Бул аябай чоң трагедия. Мына дүйнө элинин баары карап турат. Ал эми Америка баштаган, Батыш баштаган мамлекеттер мына ушул террорду токтотуп калуунун ордуна, адамдардын өлүмүн болтурбай коюуга күч жумшоонун ордуна кайрадан бир тараптуу Израилди колдоп, аларды актап,
Ал эми бир жактуу Хамасты же болбосо башка Палестинаны же башка араб мамлекеттерин жамандап, ошо өзлөрүнүн баягы кол ийрисине тартып, ушундай бир жаман ишке барып атышат. Америка бул дүйнөдөгү эң күчтүү өнүккөн мамлекет катары өзүнүн бир бийик гумандуу максатын көрсөтүүнүн ордуна бир жактуулукка барып, Израилди бир жактуу, еврей улутун бир жактуу колдоп, мына ушундай ишке барышы бул жакшы эмес. Дүйнөлүк өнүккөн демократиялык мамлекеттер адам укугу тебеленсе, адамдын өмүрүнө коркунуч келсе, барымтага алынса, ушулордун бардыгына бомба ташталса, адамдардын өмүрү менен адамдардын өмүрүн алса, мына ушундардын бардыгына эч кандай кызыкчылыгына карабай бирдей каршы чыгыш керек. Тилекке каршы андай болгон жок. Мына Бириккен Улуттар Уюму дагы өзүнүн алыстыгын көргөзүп атат. Бирок кандай болгон күндө да Бириккен Улуттар Уюму ушул кезде чындыкты айтып, Гутерриш башында турган башкы катчы ачык айтып атат. Террорду биз айыптайбыз, Хамасты биз айыптайбыз, бирок Хамас эмнеден келип чыкты? Анын себеби эмнеде? Анткени канча жылдан бери, 100 жылга чукул убакыттан бери Израиль мамлекети ошо Палестина элин кырып жатат, жерин тартып алды, аларды куугунтукка учуратты, аларга террор кылды деп ачык айтып атат. Бирок ал эми Палестинанын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү ошол Гутерришти кызматка келсин дегенге чейин барып, аны эл алдында уят кылып, дүйнөлүк аренада Гутерришке ачык асылганга чейин бир аракеттерге барып жатат. Мына ушунун өзү эле ушул Бириккен Улуттар Уюму бул жөнөкөй эле оюнчук уюм болуп калганын билдирет. Мунун бардыгы ушул Америкага кызмат кылгандыгын билдирет. Ошон үчүн мына дүйнөнүн мамлекеттеринин баары биригип, азыр мына ушул согушту, Израиль-Палестина согушун токтотушубуз керек. Мисалы, мен укук коргоочу катарында, дүйнөнүн патриоту катары, жараны катарында мына өзүм бир тынч басып жүрө албайм. Күнү-түнү ойлоном, күнү-түнү кабар угам ошол боюнча. Кыскасы, бул мен эле эмес, дүйнөдөгү миңдеген адамдар азыр ушул бардыгыбыз ушу Израиль менен Палестинадагы согушту, орустар менен, Россия менен Украинанын ортосунда кырылган адамдардын өмүрүнүн тагдыры жөнүндө ойлонуп жатабыз. Ошондуктан азыр дүйнөлүк өнүккөн прогрессивдүү демократиялык мамлекеттердин бардык амбициянын баарын четке кагып, ушул Израиль согуш болгон жерлердеги, айрыкча Россия менен Украинанын ортосундагы, Израиль менен Палестинанын ортосундагы согушту кандай токтотуу боюнча дипломатиялык каналдарды иштеп чыгып, аларга жардам көрсөтүп, жолугушууларды уюштуруп, бир кандайдыр бир жол менен токтотуу аракеттерди көрүш керек. Мына жакында Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу кеңеши чечим кабыл алды. Чечим кабыл алып, атайын резолюция кабыл алып, ушул адамдардын коопсуздугуна коркунуч келген учурларды жокко чыгаруу боюнча, адамдарды өлтүргөн же кол салган учурларды жокко чыгаруу боюнча резолюция кабыл алса, муну дагы Израилдин өкүлү сындап чыкты, катуу сындап чыкты. Ошол эле Гутерришти сындап чыкты, ошол эле ООНду сындап чыкты. Мунун ушунун өзү эмне? Бул Израиль деген өзүн билемдикке барып атат. Ошол жакынкы чыгышта өзүнчө эле бир монархияны орнотуп алган, эч кимге баш ийбеген, эч кимди укпаган, эч ким менен эсептешпеген бир мамлекетке айланып калгандыгы, монстр мамлекетке айланып калгандыгы, анткени анын артында Америка турат, Англия турат, Франция турат, өнүккөн батыш мамлекеттери турат, куралдары күчтүү, биримдиги бекем. Мына ошон үчүн миңдеген адамдардын өмүрүн кырып атышат. Ошон үчүн биз тез аранын ичинде дүйнөнүн мамлекеттери биригип, мына азыр Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу кеңешинин 92 мамлекет биригип алып, бул Палестина, Израилда болуп аткан согушту талкуулап атат. Дүйнөдөгү болуп аткан ушул окуя дүйнөгө аябай чоң таасирин тийгизип атат. 3-чү дүйнөлүк согуштун чыгып кетүү коркунучу келип чыгып атат. Ошон үчүн биз эгер 3-чү дүйнөлүк согуш чыкпасын десек, дүйнөнүн жер шарын сактап калалы десек, жер шарында экологияны бузултпайлы десек, адамдардын өлүмүн токтотолу десек, анда биз сөзсүз түрдө диалог, консолидация жолуна чечип, дүйнөнүн мамлекеттери ушу согуш болуп аткан мамлекеттердин жетекчилерине таасир берип, аларды тегерек столго отургузуп, алар менен бир жол табуунун жолун табыш керек. Диалог, консолидация, согуш эмес, өлтүрүү эмес, бомбалоо эмес. Диалог, консолидация жолу менен гана тынчтыкка жетишибиз керек. Башка жол жок. Болбосо биз 3-чү дүйнөлүк согушту чыгып кетүү коркунучунун алдында турабыз. Мен дүйнөнүн жараны катары мына ушуну эскертип кетем. Рахмат.